Assalomu alaykum, urmatlı Qirgizstop kanalının görүүчүлөрү, sizler менен Бек Шамиров. Бүгүн биз башка өлкөлөрдөгү кыргыз бир туугандарыбызга токтолуп, кандай жашоо шартта жашап келгендигини айтып беребиз. Эң кызыгы, бул кыргыз бир туугандарыбыз азыркы мекендештерибиз сыяктуу 3 чет өлкөгө кеткен эмес. Булар көптөгөн жылдардан бери кээ бир өлкөлөрдө кылымдардан бери жашап келген кыргыз бир туугандарыбыз. Андыктан достор, бул видеону аягына чейин көрүп, башка өлкөдөгү кыргыздар кандай жашоодо жашап келгендигини билип алыңыздар. Жана бул видеого сөзсүз мага жакты белгисин коюп, биздин видеону колдоп кетүүнү да унутпаңыздар. Сиздер үчүн бир класс кой оңой, биз үчүн мындан да кызыктуу видеолорду чыгарууга дем болот. Тажикстан бул өлкөнүн Памиринде жана Жергеталында бүгүнкү күндө 65 миңден ашуун кыргыз эли жашап келишет. Албетте бул кыргыздар Тажикстанда туулуп чоңоюшкан жана Тажикстандын жараны катары тажиктер менен тең укуктуу болуп жашап келишет. Памирдеги кыргыздар Памирде 500 жылдан бери жашап келишет. Бирок чыгыш Памир менен Жергетал 1925 жылга чейин кара кыргыздарга карап турган. Башкача айтканда, мындан 100 жыл алдын бүгүнкү күндө Тажикстанга карап турган Жергетал шаарчасы менен чыгыш Памир Кыргызстанга карап турган. 1926 жылы болгон эл каттоодо Тажикстандагы кыргыздардын саны болгону 11 миң болгон. Бүгүнкү күндө Тажикстандан көчүп кеткен кыргыздардын саны көп болгондугуна карабастан, бул өлкөдө жогоруда айтылгандай эле 65 миңден ашуун кыргыз эли жашап келет. Кийинки өлкөбүз Өзбекстан. Эң көп кыргыздар кайсыл өлкөдө жашайт дегенде ойлонбой туруп Өзбекстан деп айтууга болот. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда туулуп өсүп, бул өлкөнүн жараны катары жүргөн кыргыздардын саны 275 миңди түзөт. Эң кызыгы достор, бизди таң калтырган факт, Андижан шаарындагы кыргыздар бул жергиликтүү элдер. Башкача айтканда, өзбек бир туугандарыбыздан да алдын келип бул жерди ээлеп олтурушкан. Өзбектер келгенге чейин Андижанда кыргыздар жашашкан. Мисалы, АКШ өлкөсүнүн жергиликтүү тургундары булар индеистер. Америкалыктар келгенге чейин АКШда индеистер жашашкан. Ошол сыяктуу эле кыргыздар Андижандын жергиликтүү тургундары болуп эсептелинет. Бирок Өзбекстандагы кыргыздарга жакшы шарттар түзүлгөн. Кыргыздар менен өзбектердин укугу бирдей. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда кыргыз тилиндеги 64 мектеп бар. Ал мектепте ар бир кыргыз кыргызча билим алууга укуктуу. Мындан сырткары да телевидениядан кыргызча передачаларды берип турат. Башкача айтканда, Өзбекстандагы кыргыз бир туугандарыбыз эч бир кысымсыз эле кеңири жашап келишет. Кытай. Бүгүнкү күндө Кытайда официалдуу түрдө кабыл алынган 56 улут жашап келет. Алардын бирөөсү кыргыздар. Азыркы учурда Кытайда 187 миң кыргыз жашайт. Көпчүлүк кыргыздар Кытай өлкөсүнүн Кызыл Суу кыргыз автономдук округунда жашап келишет. Бул Кыргызстандын чек арасына жакын болгон жер. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин Кытайдагы кыргыздарды өз өлкөсүнө алып келүүнү аракет кылышкан. Бирок каражат жетишпегендиктен бийликтин бул пландары ишке ашпай калган. Көпчүлүгү айтуусу мүмкүн, Кытайда өнүккөн өлкөдө кыргыздар сонун кылып жашаса керек деп. Бирок чындыгында Кытайдагы кыргыздардын жашоо шарты начар. Илгерки жашоодо жашап келишет. Илгеркидей мал багып тоолордо жашашат. Бирок ошентсе да кыргыздардын салттарын унутпай келишет. Барыңыздарда эле кыргыздар Кытайга кантип барып калган деген суроо пайда болуп жатса керек. Кыргыздар бул жерлерде кылымдардан бери жашап келишет. 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында Россия менен Кытай келише албай, Кыргызстан менен Кытай ортосундагы такталбаган жерлерди Кытайга өткөрүп салган. 20-кылымдын башында көптөгөн тоолуу аймактар Кытайга өтүп кеткен. Албетте Кытайдагы кыргыздар менен Кыргызстандагылар катташтык кылып турушкан. Бирок 1960 жылы СССР менен Кытайдын мамилеси сууп кеткенде Кытай чек араны жаап салган. Бүгүнкү күнгө чейин Кытайдагы кыргыздар менен катташтык кылуу татаал бойдон калууда. Түркия. Балким көпчүлүгү Түркияда да кыргыздар бар экендигини бүгүнкү күнгө чейин уккан эмес. Азыркы учурда Түркияда 4 миңден ашуун кыргыз бир туугандарыбыз жашап келет. Бул кыргыз бир туугандарыбыз 1970 жылдары Афганистандагы Памир тоосунан Пакистанга көчүп өтүшкөн. Бирок ал өлкөдө жашай албай Түркияга көчүп барышканда, Түркиянын бийлиги кыргыздарды кабыл алып Ван көлүнүн жээгинен жер ажыратып берген.
Бүгүнкү күндө да ал жерге Улуу Памир деп ат коюшкан. Түркия өлкөсү бул бай өлкөлөр катарына киргендиги үчүн бул жака көчүп барган кыргыздарга жакшы жашоо шарт түзүп берген. Мектеп, больница куруп берген жана жумуш орундарды да түзүп берген. Бүгүнкү күндө Түркияда жашаган кыргыздар эч бир көйгөйсүз Түркиянын борбор шаарларына барып жогорку билим ала алышат. Эгерде өзүнүн айылында эле иштейм десе, чек араны коргогон кызматчыларга $350 $400 чейин айлык берет. Бул кыргыз сомго которгондо 30 000 сомго жакын акча. Албетте Түркиядагы Улуу Памир айылындагы кыргыздардын жашоо шарты жакшы, бирок бир кемчилиги бар. Баары бир өздөрүнүн жеринде эмес болгондугу үчүн кыргыздарга жакын жашаган курд элдери менен келишпестиктер көп болот. Себеби бул Улуу Памир айылынын айланасыны Курдистан каптап тургандыгы үчүн курд элдери кыргызстандыктарга кысым салышат. Бunda çınınca жақсы. Mesele her memlekette meselesi. Ama bizim yaşıyoruz adır жақсы. Yaşıyoruz жақсы ama ensen baharının bir özünün yerinde olsa, özünün memleketinde olsa değil. Afganistan. Келиңиздер эми Памир элине токтолуп кетели. Памир тоосу бул 4 өлкөгө карап турат: Тажикстан, Кытай, Афганистан жана Пакистан өлкөлөрүнө. Азыр биз сиздерге Афганистанга караштуу Памирдеги кыргыз бир туугандарыбыз тууралуу айтып беребиз. Бүгүнкү күндө Афганистандын Памир тоосунда болгону 2000ге жетпеген кыргыз бир туугандарыбыз жашап келишет. Эң өкүнүчтүүсү бул жактагы кыргыз бир туугандарыбыздын саны көбөйүүнүн ордуна күндөн күнгө азаюуда. 1973 жылга чейин Афган согушу баштала электе бул өлкөдө 7000ден 10000ге чейин кыргыз бир туугандарыбыз жашаган. Бирок Афганистан өлкөсүндө саясий туруштук болбогондуктан айынан кыргыздар башка өлкөлөргө көчүп кетишкен. Бүгүнкү күндө Памирдеги эң кыйынчылыкта жашаган кыргыздар дал ушул Афганистан өлкөсүндө. Жашоо шарт жок, медицина өнүккөн эмес. Ким бай болсо 4-5тен аял алып, кедейлер бойдон өтүп кеткендер да дал ушул Афганистандагы кыргыздарда. Мындан сырткары бул өлкөдө аял кишилер болгону 35%, себеби алардын көбү төрөт учурунда каза болушат. Афганистандын Памир тоосуна кыргыздар мындан 400 жыл алдын орношушкан. Ошентсе да бүгүнкү күнгө чейин илгерки заманда жашап келишет. Эң башкысы Памирдеги биздин кыргыз бир туугандарыбыз кыргыздардын салтын унуткан эмес жана кыргыз тилинде сүйлөшүп келишет. Эң өкүнүчтүү факт: Афганистан өлкөсү бул наша жана опиум саткан өлкө болгондуктан көптөгөн кыргыз бир туугандарыбыз наша сатышат жана наша чегип үйрөнүп калгандар. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Бул чет өлкөлөрдө, коңшулаш өлкөлөрдө жашаган биздин кыргыз бир туугандарыбыз тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Эгерде бүгүнкү видеобузда жок дегенде бир пайдалуу маалымат ала алган болсоңуз, анда сөзсүз бул видеого мага жакты белгисин коюп калтырыңыз. Жана бул видеонун ссылкасын WhatsApp'тагы группаларга жиберип койнууда унутпаңыздар. Сиздер менен Кыргыз Топ каналы болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.